Трампты аткан адамдын телефонунан кызык маалыматтар табылды. Дональд Трампты кулакка аткан 20 жаштагы Томас Мэттью Крукстун телефондору менен ноутбугун Американын федералдык иликтөө бюросу текшерди. Бул тууралуу ФБРдин өкүлдөрү АКШ Конгрессинин 2 палатасынын мүчөлөрү үчүн өткөн жабык брифингде билдирди. ФБР кызматкерлери Крукстун 2 телефонун жана ноутбугун изилдешкен. Анда Крукс Трампка ок чыгарардан мурда Демократиялык партиянын съезди боло турган күнүн жана Трамп менен Байдендин сүрөттөрүн интернеттен издеген. Ошондой эле ФБРдин директору Кристофер Рей, башкы прокурор Меррик Гарланд жана Британиянын королдук үй-бүлө мүчөлөрүн караган. CBS News басылмасы анын депрессия тууралуу дагы маалымат издегенин жазган. Мындан тышкары оюн ойноочу Steam платформасынан Крукс жазган деп болжолдонгон билдирүү табылды. Анда ал 13 июлда премьера өткөрүүнү пландап жатканын жазган. Эске салсак, дал ушул күнү ал Пенсильваниядагы митингде Трампты аткан. ФБР өкүлдөрү Крукстун саясий көз карашын көрсөткөн эч кандай белги таба электигин билдиришкен. Мындан тышкары